Министерства здравоохранения факты заболевания зафиксированы. Азия готовится дать бой коронавирусу. Первый зараженный в Кыргызстане. Әрбір жараныбыздың саламаттығы мемлекеттік мәнігeye ие. Кече 9-июлда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү коронавирус эпидемиясына байланыштуу элге кайрылуу жолдоду. Өз кайрылуусунда өлкө башчы коронавируска каршы күрөштүн ийгилиги, элдин биримдигинен көз каранды экенин белгилеп, жакынын жоготкондорго көңүл айткан жана дарыгерлерге таазимин билдирген. Элдин мемлекеттин рызкысына кол салгандарга мен тараптан айоо жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз. Кадырлуу калайык журтум, улутубуздун улуу инсаны Чыңгыз Айтматов айткандай, бүгүн баарыбыз бир кайыктабыз. Куттуу элибиз мындан катаал апатты, мындан оор кыйынчылыктарды жеңип, эл болуп, журт болуп, улут болуп ушул күнгө жеткенбиз. Бирок социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары президенттин бул кайрылуусун шыктануу менен тосуп алган жок. Тескерисинче президенттин YouTube каналындагы видеого лайк белгисине караганда дислайк баскандар, сын пикирлерди жазгандар көп болуп жатты. Болжол менен видео жүктөлгөндөн 10 сааттан кийин жактырган белгилер 300дөн, ал эми жактырбаган белгилер 4000ден ашканда видео сайттан алынган. Бир аздан кийин видео лайк, дислайк белгилери жашырылып, комментарий калтыруу жагы өчүрүлүп кайра жүктөлдү. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Азыр элдин саламаттыгы үчүн айоосуз күрөш болууда. Президенттин пресс кызматы өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун видео кайрылуусу эмне үчүн өчүрүүгө мажбур болгондугу тууралуу мындай түшүндүрмө берди. Видео кайрылуу алдындагы деструктивдүү билдирүүлөрдүн көп байкалгандыгына байланыштуу өчүрүлдү. Аны менен катар билдирүүлөрдүн басымдуу бөлүгү аймак аралык кастыкты козутууга багытталган. Ошондой эле жарандын ар намысына шек келтирилген. Билдирүү калтыргандардын көбү өз аты менен кирген эмес. Ошондуктан видеону өчүрүп, кайра билдирүү функциясын өчүрүп туруп жүктөөгө туура келди. Белгилей кетүүчү нерсе видео башка ресурстарда, президенттин сайтында жана Facebook расмий баракчасында сакталган. Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу дээрлик бардык ММКларда жарыяланган. Жада калса социалдык тармактарда, мессенджерлерде кенен жайылып кеткен. Социалдык түйүндүн колдонуучулары президенттин кайрылуусун тескери реакция жаратканына көңүл бурушту. Жарандык активист Шайырбек Маматокторов бул окуядан кийин мен президенттин YouTube каналындагы контенттин изилдеп көрдүм. Ал мынтип белгилейт: жакында эле ачылган окшойт, баш аягы 10 эле видео жайгаштырылыптыр. Алардын да просмотр көрсөткүчү өтө аз. Бирок болгону 6000ден ашуун гана подписчиги бар каналдын азыркы видеого 4000 терс дизлайк пикир калтырганы президентти катуу ойлондурбаса болбойт деп белгилейт. Ал эми жазып үлгүргөн комментарийлердин 99% нааразы манайда, кээ бирде өтө орой жазылган. Модератор деген мындай ыплас сөздөрдү иргеп, эрежени бузгандарга гана өчүрүп турушу керек эле. Бирок андай ыкчам сапаттуу иш алып бара турган адистер жок окшойт. Президенттин басма сөз кызматы мындай шалаакылык ишти аткаргандыгы үчүн жазаланышы керек. Саясат талдоочу Айболот Айдосовдун айтымында президент элге кайрылуусу сөз аркылуу кайрылбай, өзүнүн фондунан шаардыктарга же региондорго гуманитардык жардам көрсөтүп, иши менен элге өзүн көрсөтсө болмок. Кур сөз менен элди жоошута албайт деп токтолду. Мен ойлойм, президент болсо сөз катары элдерге кайрылбай, анын ордуна өзүнүн президенттин фондунан, мисалы ушул кайсы жерде көйгөй өтө курч болуп жатса, мисалы Бишкектеги больницаларга же болбосо азыр региондордо дагы ушул көйгөй азыр башталып атат. Ал жакка кандайдыр гуманитардык, өзүнүн атынан болсо да гуманитардык жардамды жөнөтсө, мүмкүн ушул туура болот эле. Азыр сөз катары элге кайрылыш деле андай кажет жок. Азыр болсо чынында жардам керек болуп жатат. Ушул аппараттарды апарып беришсин, ошол кислородный концентраттарды апарып беришсин. Ал эми журналист Мирбек Айтикеевдин баамында президенттин расмий кайрылуусуна дизлайктын 4000ге чукул басылышы бул үч бийлик аброю төмөндөшү, коомчулуктун берген баасы, ишенимдин жоготушу катары бааласак болот дейт. Буга чейин өкмөт менен парламентке баа берилип келсе, кечээ президентке баа берилди. Бийликтин үч бутагы өздөрүнүн дараметин көрсөттү дейт. Пандемиялык кырдаал биздин бийликтин жана ошондой эле бүгүнкү мамлекеттик башкаруу системасынын канчалык чирип, канчалык мындай жараксыз болуп бүткөнүн көрсөттү. Ошону менен бирге бийликтин бардык бутактары жана ошондой эле алардын башында мажүрөө, колунан иш келбеген, чечкиндүү эмес, реформаларга даяр эмес адамдардын турганынан кабар берет. Ошолордун бардыгы ачык билинди. Жана ошондой эле
эл коомчулук аларга мына ушундай болуп кечээкүдөй болуп өзүнүн баасын берди. Буга чейин өкмөт менен парламентке баа берилип келген, мына бүгүн президентке баа берилди. Демек бийликтин 3 бутагы тең өзүнүн дараметин жана ошондой эле элге болгон, элдин аларга болгон ишенимин толук түгөтүп бүттү десек болот. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалдын курчуп кеткенинен улам жарандардын бийликке болгон нааразычылыгы күчөгөн. Өкмөттүн кризиске даярдануудагы шалаакы аракеттери менен өлкө башчынын лидерлик сапатын көрсөтө албаган чабаалдыгы коомдук талкуунун негизги темасы болууда. Жаңылай Баймуратова, Ерлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.